Жалпыңыздарга кутман кеч, ардактуу музыка телеканалынын жана сонун шоу программасынын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздердин назарыңыздарга, көңүлүңүздөргө көңүл кошуп, шаңдуу маектерди тартуулоо үчүн сонун шоу программасы кирип келди. Бирок алгач бүгүнкү 1-март жаз майрамыңыздар менен куттуктап алууга уруксат этиңиздер. Бирок эч кандай жаздын аба ырайы бизге билинбей эле жатат. Ошондуктан сиздерге бүгүндөн баштап официалдуу түрдө жазды чакырып алууга уруксат этиңиздер. Ал ким деп турсаңыздар, бул кандай болгону турат десеңиздер, менин кесиптешим бүгүн өзгөчө образда келди. Жазды чакырып, тим эле назиктикти, сулуулукту чагылдырган Алиман Исенкалык менен чогуу алып барат. Албетте, адаттагыдай. Кандайсыз, жакшысызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Баарыңыздарды бүгүнкү жаз майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жогоруда айтып өткөндөй эле, жаз бул сулуулуктун, назиктиктин, тазалыктын символу. Ушул жазда буйруса айтат го, сулуулукту жаздан үйрөнүш керек деп. Чындыгында эле ар бирибиз ичибизден дагы, сыртыбыздан дагы сулуу болгонду жаз мезгилинен үйрөнөлү да. Бүгүнкү сонун шоу берүүбүздүн кезектеги сонун эфирин баштамакчыбыз. Бүгүн күнгө карата жума, демек жаңы клиптердин презентациясы музыка каналына кошулган. Биздин атайын көркөм кеңештин жыйынынан, кеңешинен өтүп туруп, анан кийин биздин музыка телеканалына кабыл алынган жап-жаңы клиптердин презентациясын жасайбыз. Ооба, алгач эле биздин конокубуз дагы даяр. Аны дагы чакырып алууга уруксат этиңиздер. Алтынай Султанкулова айымды чакырып алалы. Кыргыз эстрадасына өзгөчө жаңы кадамын таштап, мына чыгармачылык менен эми алектин эмдеп турган чагы. Келиңиз. Кол чабуулар менен тосуп алалы Алтынай айымды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз. Ордуңузга отуруп алыңыз. Ошотойын, ооба, сизге келиңиз. Мен бияк отуруп алайын. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңыз. Саламатчылык, шүгүр, рахмат. Жаз деп биз өзүбүздү айтып атсак, чыныгы жаз. Чыныгы жаз мына келди. Жашылданып тим эле. Жашылданып, макияжына чейин, кийимине чейин, чач жасалгасына чейин чыныгы жазды чакырып келген экен. Саламатсызбы кутман кечиңиз менен? Анан эң биринчи эл менен амандашып, саламдашып таанышып алсаңыз болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздер менен таанышканыма кубанычтамын. Менин атым Алтынай. Сиздерге биринчи жолу конокко келип атам. Аябай сүрдөнүп атам, бирок бактылуумун деп коеюнбу. Алгачкы эфириңиз. Сүрдөндүңүз, ошончо эркин отура берсеңиз болот баардыгын. Рахмат кыздар. Куттуктайбыз сиздин буюрса клибиңиз жаңы клип катары кабыл алынды. Анан бүгүн тема өзүңүз билгендей ошол клип жөнүндө сүйлөшөбүз. Келиңиз, кандай клип, кандайча тартылды, ошол тууралуу айтып бериңиз. Элиме арналат деп өзгөчө аталышы дагы аябай жакты. Ооба. Айтып берсеңиз. Клип деген негизи өзүм блогермин да, блогер контентиме жарашуу элдер менен иштешем, элдер менен жүрөм. Анан ошо клипти өзгөчө тартканга аракет кылдым. Ырдындагы мааниси күчтүү болгон үчүн элдер менен тартканга аракет кылдым да, өзгөчөрөөк кылып. Элдердин жашоосун көрүп, турмушун көрүп, жашоодо ар кандай болот депчи, өдө, ылдый, ысык, муздак деп ошо клиптен өзүңүздөр көрө алсаңыздар болот деп түшүнөсүздөр. Ооба. Бул алгачкы клибиңиз дагы болуп атат, мен түшүнүшүмө караганда. Ооба, биринчи. Анан кайсыл тармакта азыр эмгектенип жатасыз? Анткени элге кызмат кылам деп жатасыз. Благотворительный фонд жок, бирок өзүмдүн колумдан келишинче ооба рекламадан тапкан эмеден акчадан ошо элдерге жардам берем да. Сонун. Негизи эң алгачкы эле клипти ушул багытта тартууга дагы мүмкүн өзүңүз кайрымдуулук менен иштегениңиз үчүн себеп болушу мүмкүнбү? Ооба, болот албетте. Кичинекей кезинен бери үмүттөнгөм, элдерге жардам берип чоңойсом, аябай өзүм боркер, кичинекей кезинен бери боркер кыз болчумун да. Анан атам, апам дагы аябай эме 5 мал намаз окуйт, анан ошо соопчулукту көбүрөөк кылгыла деп воспитаниядан походу зависит этет го, тарбияданчы. Анан ошентип кулагыма коюлуп, көрүп, жакшы үргүн алып ата энемден благодаря родителям ушундай эмени тандадым деп ойлойм да. Качандан баштап? 20 аз эле болду негизи, 21-жылдан баштап. Идея ошол сизге суугарылган жанагы сөздөрдөн, элге жардам бериш керек, дайыма элдин кызматында жүрүш керек деген сөздөрдөн улам эле ушундай бир идея келген окшойт да. Да, мындай спонтанно, но при этом мындай уже осознанность, уже эс тарткан кезде башталат, ырымда ошондой болуп кетет да, маанисичи. То есть жаш кезде көп нерсени түшүнбөйсүң да, ысык болосуң, жаштык кыласың, анан убак сааты келгенде өзүм түшүнө баштадым да, адамгерчиликтүү, и так деле адамгерчиликтүү болчумун, бирок андан да күчтүү болупчу баягы эме чувстволорум ойгонуп, адамга адам керек экен деп ошо колумду сунуп ошончо
оң колумду. Сон үлгү болуп келе жатыпсыз. Чындыгында ар бир жакшылык кайра соопсуз калбайт дейт. Чындыгында бул ишиңизди андан ары уланта бериңиз. Анан бүгүнкү стилиңиз боюнча дагы сурагым келип турат. Заманбап стиль менен биздин этно стилди айкалыштырган сонун образ менен келиптирсиз. Бүгүн макияжыңыздан баштап кийимиңизге чейин, колуңузга кулакка таккан Чынында даярданганы сөйкө колдорго чейин. Бул кимдин идеясы, кайдан жаралган образ? Бул өзүмдүн эле идеям. Аябай жагат ушу этно стиль. Мен кыргыздын кызымын, жашоонун билген жомогун. Эч эле сүрдөгөндөй эмессиз. Калп эле сүрдөп атам деп эле баарын так жооп бере берет окшойт да. Азаматсыз. Эми клип боюнча анын сөзүнө маани берсек, ким жазган? Оңону Тимур Салиевич деген өкүл атам жазган. Өкүл атам болот. Барыңыздар эле таанып болушуңуздар керек. Тимур атама аябай чоң благодарность ушул сөздү жазып бергениңизге аябай ценю вас. Обону болсо Ильяс Абдразаков. Ошондо менин түшүнүгүмө караганда кичине жеке жашоого өтө турган болсок, жолдошуңуз бар. Бар. Биз сизди бойдок кыз экен деп ойлоп атсак, биз да аябай Загадочный кылып калтырып койгон деген бирокчу. жок деп эмтип. Тимур атамды бир подчеркнуть этким келди да багы. Чындыгында ырдын сөзү дагы обону дагы аябай өзүнүн ишин мыкты билген адамдардын колунан чыккан иш экен. Буюрса сонун эмгек болгонуна ишенип турабыз. Бир нече көз ирмемдерден кийин баардыгыбыз биргеликте чогуу дагы күбө болот экенбиз. Келиңиз, азыр эле көрсөк кандай дейсиздер? Анткени мен аябай кызыгып жатам. Эл менен чогуу тартылган, аябай кандай эмгек, аябай кандай күч кетсе керек. Чогуу көрөлү. Анда Алтынай айым өзүңүз бир сыйра элге сунуштап коюңуз, клипиңиздин презентациялап, андан соң клипти көрөлү келиңиз. Келиңиздер, чогуу көрөлүк. Мындан да сонун идеялар бар. Жакшы клиптер тартканга аракет кылабыз. Элиме гана арналат. Ырым. Анда эмесе сиздер үчүн. Рахмат. Болсо да жашамайраммы, калп эмес дүнү жалганны. Мен көргөн бир күн бир үмүт, уланат тагдыр жазганны. Жашоого болгон махаббат эс тарткан кезде башталат. Менин жалгыз
келечек күнгө аманат. Олар болсын, өзгөчө сонун чыгарма үчүн Алтын айымга ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин чындыгында эле социалдык тармактардан, Инстаграмдан болобу, ТикТоктон болобу сиздер бул айымдын бирөөлөргө жардам берип жүргөн, бир кайрымдуулук иштерди жасап жүргөн, кандай десек, тамак аш, үйгө керектүү нерселерди таркатып жүргөн видеолорун сөзсүз түрдө бирөөсүн болсо да жок дегенде көргөн болсоңуздар керек. Ооба, клип аябай сонун болуптур. Негизи эле мааниси зор тексти аябай жакты. Анан клипти текст жазылды, обону жазылды, анан клип тартканга келгенде аябагандай кыйынчылык болсо керек, анткени ар локациялардан тартыпсыз, башка адамдарды тартыпсыз, ошол жагын аларды топтоо, аларды мындай бир нерсе жерге алып келүү кандай болду? Алгачкы клип тарткан кандай экен? Мен үчүн оңой эле болду. Элдер менен сүйлөшөм, оңой эле тил табыштым. Анан бул деген актер эмес, өзүңүздөр көргөндө көбүнчөсү баягы жашоодон алынган болду. То есть барып учурашып, алга чейин чалышкан, эметишкен, жазышкан, жардам берип койчу, там Чындыгы каармандар. чындыгы жашоодон эметилген да, баягы алынган. Анан негизи бул жерден көп жерден көрүп алабыз да, тарткандан кийин ушундай кайрымдуулукка муктаж адамдар тартылып башында макул болуп, анан кийин элге кеңири тарап баштаганда өчүрүп коюгачы, ушуну бекерли кылыптырбыз деп сурангандар да болот. Жок, биз андай болушу мүмкүн. алдына сурап, уруксат алып, анан тартканбыз. Ал жактан эме жок да, проблема. Сиз блогерлик менен жүрүп, анан кайрымдуулук иштерди жасап, анан ырчылыкка өтүшүңүзгө дагы эмне түрткү болду? Музыкалык билимиңиз барбы деген суроо? Чын айтканда жок, бирок аракет кылып атам азыр курстарга жазылып, вокалга барып. Любительская, кичинекей кезинен баштап ошо айтып атпаймынбы, ырчы болгум келчү, актриса болгум келчү, анан ата-энем каршы болуп, багы шоу деген кичине эме деп, анан болбой эле жүрөк, калоону Чыгарыш керек болду. Анан эч качан кеч эмес деген цитатам бар, өзүмдүн правилаларым бар жашоодо. Почему бы и нет дегендей. Ооба. Анан азыр баштаганыңыздын себеби балким жолдошуңуз колдойт окшойт. Албетте, ата-энем, жолдошум баары колдойт. Ата-энем башында каршы болчу, анан акырындан уже смирились. Эми алдыда дагы ушундай эле тематикада ырларды чыгарам дейсизби? Анткени бир ырды да ушундай бир, кандай айтсам, оор темада чыгаруу жана аябагандай элге өтүмдүү десек дагы болот да. Азыр элге мына ушундай ырлар, мааниси күчтүү ырлар жагат. Анан кийин башка стилге өтүү кыйын болуп калбайбы? Азыр планыңыз кандай? Жок, мен өзүм разносторонний адаммын да, мындай любой эме менен тарта берем, ошон үчүн мага проблема деле эмес. Шамдуу ырларды ырдап чыксам таң калбаңыздар дейм. Же балким обратно ушул мындай патриотический жактан, то есть жакшы эле көз карашымда эме кыйын эмес мен үчүн. Бул ырчылыкка чейин эле сиздин социалдык тармакта өзүңүздүн аудиторияңыз бар болчу да. Анан ырдап баштаганыңызды көрүүчүлөрүңүз, өзүңүздүн аудиторияңыз кандай кабыл алды? Жакшы, жакты. Кандай комментарийлер жазып атышат? Ыр жакты, сонун экен, каяктан уксак болок, ютубка чыга элеккен го деген жакшы эмелер, спростор болуп атат ошо. Анан буйруса угасыңар деп жазып койгом, жооп берип койгом. Эң сонунда ушу элге кызмат кылуу тарабында, тармагында иштеген инсандар үчүн өзгөчө бир жүрөгүнө жакын ыр болсо керек деп ойлонуп жатам. Анткени мындай иштен жардам бере бересиң, элге кызмат кыла бересиң, бирок эч ойлонбойсуң да. Мен ушундай нерсе кылып атам депчи, анан ошол ырды укканда дагы мен чындап эле ушундай жакшы иштерди кылып атам да деген бир адамдын оюна келе турчу сонун ыр болуптур, Рахмат. Аракет кылдым, аракет берекет дегендей. Буюрса ушул ишиңиздин үзүрүн көрүңүз дейли. Анан дал ушул кайрымдуулук менен алектенип жүргөнүңүздөн мүмкүн Бишкектеги, Кыргызстанда кайрымдуулук фонддордон кызматташууга же болбосо кандайдыр бир иш алып барууларга сунуштар болдубу? Чын айтканда дагы боло элек. Балким болгон, бирок эсимде жок. Анткени үйдө да отуруп калдым да, өзүңүздөр түшүнгөндөй турмушка чыгып, келиндик жашоо менен үй бүлөлүк. Анан ошентип кичине жоголуп кетсем, кандай туура айтсам, баягы соцсеттен жоголуп кеттип, анан элдер издеп баштады. Каякта жүрөсүң депчи, Алтынай, каяктасың сен, жоголдуң депчи. Анан кайтадан баштап жаңы эме менен чыктым да, күч менен, кубат менен дегендей. Клип канча күндө тартылды? Анан
канча каражат кетти? Биз ар бир келген коногубуздан сурайбыз муну. Болгондо дагы презентация болот. жооп бербей эле койсо болот. Жооп берет, бардыгы жооп берет. Бар өткөн мындан. Суммасы нормальный. Эми айтпай эле коеюнчу. Бир канча рекламага болду? Бир 3. 3 жарнамага. 3 жарнамага болду. Жарнаманын бири канчадан аласыз? Эми тоже эми ар кандай болот да. Аха. Смотря эмнени реклама кылсам да. Сторисим 5000ден өдө, а эме видео постум болсо $1000 жакын болуп калат. Бул сиздики пост менен кетти, клип ошондо. Биз аябай ушундай кыздарбыз. Акчага жакын. Секрет деди. Макул. Ооба. Клиптарда кимдер менен иштештиңиз жана канча убакыт кетти ошондой? Канча убакыт кетти? Бул күтүп сценарий даяр болгончо жакшы эле убакыт кетти. Бир где-то 3 жумадай кетти, а общий мындай алганда 1 айдан ашык эле кетти. Анан Улан Ширкулов деген клипмейкер менен иштедим. Аябай азаматсың Улан. Ошо жакты. Буюрса дагы ал менен башка клиптер тартканга аракет кылабыз. Мындан да сонун. Кыргыз эстрадасында кайсыл ырчыны мындай кумир тутасыз же ушул инсандай болсом дегендей? Ким менен ырдагыңыз келет? Аны ойлоп турдум деле, бирок мага чындап айтканда мындай Анжелика жагат, ачык сөз. Аябай эме да, мындай Мээнеткеч, аракетчи. Ооба, мен сөздөрүн айтпайсың, оюңуз бир экен. Ошо Анжелика жагат, дагы ким Гүлнур Сатылганова жагат. Мындай көп эле жагат, бирок ошо Эң негизги. Эң негизги Мирбек Атабеков. Албетте Мирбек Атабеков. Барыбыз эле билебиз, жакшы көрөбүз дегендей ырларын жакшы угабыз. Рахмат чоң, сизге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса бул ырыңыз хит болсун, кийинки ырлар дагы артынан чыга берсин. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма элибизге жардам берип, жакшылыкта жарышып жүрө бериңиз дейли дагы сизге. Келиңиз эркен микрофон сыналгы. Рахмат кыздар, сиздерге да ийгилик, өнүгүп өсөрүңүздөр. Рахмат. Толкунданбаңыз. Толкундабы. Бираз калды. Барыңыздарды жакшы көрөм. Чын жүрөктөн барыңыздарга чын денсаулык, өмүр, буюрса жакшы да клиптер тартканга аракет кылабыз. Мени колдоп туруңуздар. Мен сиздер үчүн аракет кылам. Рахмат. Акырында чоң эметип кеттим. Жүрөгүм бир эзилип кетти. Ошо эсимди кичине жоготуп. Ушунчалык көп сөздөр, бирок чыгара албайт. Тура түшүнүңүздөр. Мени кыйнабай турган. Телекөрүүчүлөр дагы түшүндү. Биринчи үчүн албетте сонун болду. Урматтуу көрүүчүлөр, эми музыка телеканалынан Алтынай Султанкулованын элиме арналат чыгармасын буюрса баймабай көрүп турасыздар. Бир нече күндөрдөн кийин YouTube'га дагы буюрса чыгат клип.